Сооронбай Жээнбеков кайрылуу жасап Садыр Жапаровго не деди? Урматтуу мекендештерим, кечээ жогорку кеңештин төрагасы шайланды. Эми парламентибиз толук кандуу иштей алат. Садыр Жапаровду премьер-министрликке мыйзамдын бардык нормаларын сактоо менен кайра кароо сунушун парламентке жөнөттүм. Буга чейинки жогорку кеңештин токтому мыйзамдын талаптары сакталбай кабыл алынып калган. Ошондуктан бул токтомдор парламентке кайтарылды. Урматтуу мекендештерим, өлкөдө абал тынч болуусу жана өкмөттү башка мамлекеттер таануусу үчүн өкмөт башчынын талапкерлигин мыйзамды кынтыксыз сактоо менен бекитүү зарыл. Саясатты токтотуп ишке өтөлү. Күндөн күнгө коронавирус пандемиясы күчөп жатат. Кылычын сүйрөп кыш келип калды. Балдарыбыз мектепке тынч барып окушу керек. Бизнестин ишин камсыздайлы. Талаш тартышка убакыт жок. Бардык бийлик бутактарынын бир ыргакта, чогуу иштөөсүн баштайлы. Ошондуктан парламентибиз маселени ыкчам карап, бул процесске мыйзам чегинде чекит коет деп ишенем. Урматтуу мекендештерим, Кыргызстан укуктуу өлкө. Маселелер күч менен эмес, мыйзам алкагында чечилет. Барыңыздарды мыйзамды сактоого чакырам. Кыйынчылыктарды акыл менен жеңип, бир эл, бир журт катары абийирибизди сактап калалы деп кайрылуу жасады президент Сооронбай Жээнбеков. Активист Айбек Бузурманкулов өкмөттүн таластагы өкүлү болуп тайындалды. Өкмөттүн басма сөз кызматынын билдиришинче, активист Айбек Бузурманкулов өкмөттүн таластагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп тайындалды. Аталган буйрукка премьер-министр Садыр Жапаров кол койгон. 5-6 октябрдагы окуялардан кийин Талас областындагы өкмөттүн өкүлү Марат Мураталиев кызматын таштап кеткен. Анын ордуна эл тарабынан дайындалганын айтып, Нуркан Токторбаев аттуу адам отуруп алган. Кийин Марат Мураталиев кызматына кайра айтып келген. Бактыбек Аманбаев өкмөттүн аппарат жетекчиси болду. Мурдагы акыйкатчы Бактыбек Аманбаев өкмөттүн аппарат жетекчисинин милдетин аткаруучу болуп тайындалды. Тиешелүү жарлыкка депутаттар тарабынан өкмөт башчылыкка бекитилген Садыр Жапаров кол койгон. Белгилей кетсек, Бакыт Аманбаев 2013-2015 жылдары Кыргызстандын акыйкатчысы болгон. 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоого Мекенчил партиясынын тизмеси менен барган. Элнура Мамбетжунушова мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы болуп тайындалды. Мамбетжунушова Элнура Рыскелдиевна Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы болуп тайындалды. Тиешелүү буйрукка Кыргыз Республикасынын премьер-министри Садыр Жапаров кол койду. Бул тууралуу бүгүн 14-октябрда өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Мындай чечим Матраимовдордун үй бүлөсүнө тийиштүү жактарды бажы органдарындагы иштен бошотуу жана алар орноткон коррупциялык схемаларды жоюу максатында кабыл алынды. Башка буйрук менен Торутаев Алтынбек Элимович Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы кызматынан бошотулду. Премьер-министр Садыр Жапаров 3 күндөн бери Темирлан Султанбековду камактан чыгаруу аракетин көрүүдө. Экс-элчи Кылычбек Султандын маалыматына караганда, Темирлан Султанбеков камалган күндөн бери премьер-министр Садыр Жапаров анын камактан бошотулушун прокуратурадан жана соттордон суранып жатты. Белгилүү болгондой, бул сүйлөшүүлөргө саясатчы Равшан Жээнбеков, экс-элчи Кылычбек Султан өзү жана Социал-демократтар партиясынан талапкер Шаиста Шатманова күбө болушкан. Садыр Жапаров ошол учурда белгилегендей, прокуратурага дагы сотко дагы премьер-министр катары буйрук бере албайт, анткени алар Сооронбай Жээнбековдун көзөмөлүндө. Бирок Садыр Жапаров прокуратуранын жана соттун бул аракеттерин саясий куугунтук катары баалай турганын баса белгилеп, жогоруда айтылган органдарга кайрылган. Өздүк булактардын айтымында бүгүн 14-октябрда Садыр Жапаров жогорудагы органдарга кайрылып, элдик толкундоолордун лидери катары Темирлан Султанбековду токтоосуз түрдө бошотууну талап кылды. Ошондой эле бул шеримдүү булактар Темирлан Султанбековду камаган прокуратура жана сот аны бүгүн бошотушаарын айтышты. Өмүрбек Бабанов, Ташиев, Садыр Жапаров жана президент менен жолугушту. 13-октябрга күнү кечинде Өмүрбек Бабанов Мекенчил партиясынын лидери Камчыбек Ташиев жана Садыр Жапаров менен жолугушту. Бул тууралуу Республика партиясынын штабындагы булактар ЖМКларга билдиришти. Ошондой эле 13-октябрда президент Сооронбай Жээнбеков, Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов, Мирлан Чореев жана Руслан Казакбаев менен да жолугушту. Эки жолугушууда тең коомдук саясий кырдаалды турукташтыруу маселеси талкууланды. Тараптар саясий кризистен чыгуунун жолдорун белгилешип, издөө керек деген бүтүмгө келишти. Мыктыбек Абдылдаев: мени президент баш болуп куттуктаган. 6-октябрда мени президент жана башка көптөгөн адамдар төрага болушум менен деп куттукташкан. Ал эми 10-октябрда кворум жок деп президент токтомду кайра артка кайрыды. Мен оюмча мындай болбошу керек, деди Мыктыбек Абдылдаев 14-октябрда мамлекеттик резиденцияда өтүп жаткан жыйында. 6-октябрда депутаттын көбү чогулдук элек. Ушундай кырдаалда кичине парламентке баш көз болуп туруңуз дегенден төрагалыкка макул болгом.
Ошол жерден депутаттар жана ишеним кат менен келгендер добуш берип мени төрага кылышты. Андан кийин мага мамлекет башчы жана көптөгөн адамдар төрага болушуңуз менен куттуктайбыз дешти. 10 октябрда да ошондой эле жыйын өттү. Эмне үчүн анда президенттин аппараты 10 октябрда өткөн жыйынды легитимсиз деп, ал эми 6 октябрдагы жыйында мени төрагалыкка койгондон кийин президент баш болуп куттукташты. Бул да чоң маселе. Ошондуктан мындайда эки ача ойдон чыгып, биз бир түз жол менен кетишибиз керек. 8-9-10 октябрда президент мага өзүчө алып сүйлөштүм. Ошондо айтты: Мыктыбек Абдылдаев, колуңуздан келишинче өлкөнү кризистен чыгарганга жардам бериңиз деп. Ал эми 10 октябрда болсо кворум жок деп президент кайра токтомду артка кайрыды. Мен оюмча мындай болбошу керек, деди Абдылдаев. Садыр Жапаров: криминал толугу менен жок болот, биз аны менен күрөшөбүз. 14 октябрда Аларча мамлекеттик резиденциясында Жогорку кеңештин кезектеги жыйыны өтүп жатты. Жыйынга Садыр Жапаров өкмөт мүчөлөрү менен чогуу келди. Жыйын башталып, депутат Дастан Бекешев Садыр Жапаровго суроо узатты. Криминал менен күрөшөсүзбү, деди Бекешев. Садыр Жапаров: криминал толугу менен жок болот, биз аны менен күрөшөбүз, деди. Нуржигит Кадырбеков маданият, маалымат жана туризм министри болуп тайындалды. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришти. Билдирүүгө ылайык, Ыйман Нуру саясий партиясынын лидери Нуржигит Кадырбеков маданият, маалымат жана туризм министри болуп тайындалды. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Садыр Жапаров кол койду. Мындай чечим кадрдык потенциалды жаңыртуу менен мамлекеттик жарандык кызматка жаңы жана жаш адистерди тартуу максатында кабыл алынды деп айтылат маалыматта. Нуржигит Кадырбеков 1977 жылы 31 мартта Ош областынын Карагулжа районунда туулган. Жогорку кеңеш Садыр Жапаровдун премьер-министр болушун колдоду. Жогорку кеңеш премьер-министр кызматына Садыр Жапаровдун талапкерлигин бир добуштан колдоду. Добуш берүүгө катышкан 91 депутаттын баары тең макул деп добуш берди. Ал Кыргызстандын өкмөт башчылыгына жалгыз талапкер катары каралды. Парламент төрагасы Канатбек Исаев жыйынга 83 депутат катышып жатканын, дагы 8 ишеним катын жазып бергенин маалымдады. 52 жаштагы Жапаровдун талапкерлигин кайра кароону президент Сооронбай Жээнбеков сунуш кылды. Жапаров Ысык көлдүн Түп районунда туулган. Саясатчы 6 октябрдагы өлкөдөгү окуялар учурунда абактан чыккан. Ал буга чейин Жогорку кеңештин депутаттарынын бир бөлүгү менен премьер-министрликке көрсөтүлгөнү кабарланып, анын чечимдери боюнча талаш жаралып кеткен. Бүгүн 14 октябрда парламент кезексиз жыйынга чогулуп, өкмөттүн курамын, түзүмүн, программасын карады. Митинг. Садыр Жапаровдун тарапташтары президенттин кызматтан кетүүсүн талап кылууда. 14 октябрда өкмөт үйүнүн алдына чогулган Садыр Жапаровдун тарапташтары президент Сооронбай Жээнбековдун кызматтан кетүүсүн талап кылууда. Митингдин модератору сүйлөп жатканда сөздөргө көңүл бурууга жана провокацияга алдырбоого чакырды. Өлтүрөбүз, басып алабыз деп айтуудун кереги жок, деди ал. Учурда митингге катышып жаткандардын саны 500 адамдын тегерегин түзөт.